Саалыңызга техникалык проблемаларга байланыштуу ортодо кесилип калды. Анда эмесе биз сурообузду чыгарып көрөлү. Биринчиси, бизге берилген бул суроодо карашыбыз керек болгон нерсе өзүңөр көргөндөй логарифмалардын негиздери бирдей жана экөөнүн арасында плюс же болбосо кошуу амал бар. Эгер негиздери бирдей боло турган болсо, анда мен бардыгынын бирлерин негизи менен кошуп жаза алам. Жана 2 биринчи логарифмадагы 2, ал эми экинчи логарифмада болсо 8 болчу. Булар бири-бири көбөйткөндө логарифма 4 негизинде 2 көбөйтүлгөн 8 16-га барабар. Албетте, ал ошол эле мезгилде логарифма 4 16 болсо 4-түн квадраты. 4-түн квадраты квадрат деген өзүңөр билгендей биринчи эле мисалда же болбосо бул жакта 3-чү формулага карай турган болсок, 3-чү формулада бул даражасы логарифманын алдына келип түшөт. Анда эмесе барабар 2 көбөйтүлгөн логарифма 4. Өзүңөр билгендей негиз менен сан бирдей болгондо ал түздөн түз 1-ге барабар. Анда эмесе бул сурообуздун жообу 2-ге барабар болуп калат экен. Каалаган окуучулар болсо албетте муну дептериңизде жаза алсаңыздар болот. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй.
Анан эсе биз бул суроону чыгарганга баштайлы. Биринчи, бул суроодо карай турган болсок, сурообузду оңойраак кылып алыш үчүн өзүңөр көргөндөй, тамырдын ичин карай турган болсок, эки логарифма бар, эки бөлүк кылып берилген логарифма. Биз логарифмаларды негизин бирдей кылганга аракет кылышыбыз керек. Андан эмесе мага берилген куб түрүндөгү тамырдын ичине берилген логарифманы кантип жазып алышым мүмкүн? Эки көбөйтүлгөн логарифма. Негизди карай турган болсок, 5-тен 1. Мен 5-тен 1-ди кыскача 5-тин минус 1-нчи даражасы түрүндө жазып алышым мүмкүн. Ал эми 25 болсо 5-тин квадраты деп жазылсам болот. Минус логарифма. Негизи 5. Ал эми 1 бөлүнгөн 125-ти кантип жазып алышым мүмкүн? 5-тин минус 3-чү даражасы түрүндө жазып алсам болот. Анда эмесе, кайрадан уланта турган болсок, кубтук тамырдын ичинде 2 көбөйтүлгөн. Бул биздин биринчи 2. Андан сырткары эми логарифманын негиздерин карай турган болсок, негиздин даражасы минус 1, анда эмесе минус 1. Ал эми бул жакты карай турган болсок, сандын даражасы 2. 2 экен. Андан сырткары логарифма 5 негизинде 5 түрүндө жазып алышыбыз мүмкүн. Минус, бул жакта минус бар. Ал эми минус 3 болсо, алда логарифманын алдына келет, минус 3 болуп. Логарифма 5 негизинде 5. Өзүңөр көргөндөй, логарифма 5 негизинде 5 бул 1-ге барабар. Ал эми кийинки логарифма 5 негизинде 5 да, бул да түздөн-түз биз 1-ге барабар деп жазып алышыбыз мүмкүн. Андан кийин эми тамырдын ичинен кайрадан эле жөнөкөлөтүп ала турган болсок, кубтук тамырдын ичинде 2 көбөйтүлгөн 2 4, 4-тү минус 1-ге бөлө турган болсок, минус 4. Ал эми минус 3 болсо, плюс 3 болот. Плюс 3. Ал эми өзүңөр көргөндөй, минус 4 плюс 3 кубтук тамырдын ичинде минус 1-ге барабар. Бул да тамырдын ичинен чыкканда, албетте минус 1 деген жооп келип чыгат. Албетте биздин бул сурообузга ош кыздар лицей туура жооп беришти. Алардын жообу менен куттук өтөм. Жана калган лицейлерибиз бул суроонун жообун жазып алганча мен күтө турам.